بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рамазан айының дағы бір фазилеттерінен, Рамазан ай оразасын қармағандан кейін артынан Шауал айынан 6 күн ораза тұтып қойыш керек. Ошондо біз бір жыл ораза тұтқандай сауап табабыз. Анткени Рамазан айындағы ар бір күні ар нерсеге 10 сауап берилет. 10 сауап берилет, 10 нерселеп. Ошончо пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Муслим деген хадиси, Аби Айюб ал-Ансари деген хадис, пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: ким Рамазан айынды тұтып, артынан 6 күн Шауалдан қошып қойса, мен сама Рамадан сумма атбаъу ситтан мин Шауал кана касиямы дахр. Анын оразасы бір жылдық ораза болгондой болду. Андыктан мынакей Рамазан айында 30 күн тутсак, ар бир күнгө 10 сауап берилсе, демек бул 300 күн болот. Мындайча айтканда 10 ай. Анан кийин Шауалдан 6 күн кошуп койсо, 6 күндү 10го көбөйтсөк, 60, 360 күн тутканда болот. Мындайча айтканда 1 жыл деген мааниси ошондо. Анткени 1 жыл мусулмандардын календар менен 360 күн да. Ал эми грегорианский календар менен балким 365 күн. Андыктан 1 жылдык соопту 1 жыл ораза тутканды кааласак, 30 күн Рамазан айын тутуп, 6 күн артынан ээрчитип койсок, 6 күн Рамазан айдан кийин Шауалдан 6 күн тутуп койсок, биз 1 жылдык ораза туткандай сооп алат экенбиз. Келиңиздер, Рамазанды өткөрбөңүздөр, жана 6 күнгө келгенде алыңар кетип отуруп калбаңыздар. 6 күндү Рамазандын ылдамдыгында эле тутуп салсаңыздар жакшы. 1-2 күн эс алып туруп эле, балким айтты бир эле күн айттап туруп эле эртеси эле тутуп койсоңуз эң жакшы болот. Ошон үчүн келиңиздер, Рамазан айды туткандан кийин Шавал айында 6 күнгө чоң бир көңүл буралык. Андан кийинки да бир фазилет, ким өзү жалгыз эмес, имам менен кошо таравихке турган болсо, бул Абу Дауудтан келген хадис, Абу Зар радиаллаху анху риваят кылат: иннаху ман кама ма'ал имам хатта янсариф кутиба лаху қияму лейла. Ким имам менен чогуу таравихке турган болсо, түнкү намазды окуду деп сооп жазылат дейт. Келиңиздер, имам менен туралык. Көп адамдар балким тажвид менен Куран окуганды билбейт, бирок имамдын артында турганды билет да. Бир аз буту талып ооруп калышы мүмкүн, чыдаш керек. Имам канча деген соопту алган болсо, ошол соопту шериктеш болосуз. Андыктан биз эмнени байкайбыз? Имамдын артынан турганда береке бар экен. Бул таравих намазынын фазилети. Дагы бир фазилеттеринен бул Рамазан айында умра кылыш. Ошол Рамазан айында умра кылуу ажылык, пайгамбарыбыз мен ажылык кылып келген соопко жетишет экенбиз. Андыктан келиңиздер, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, Рамазан айында умрага барып келгениңиз жакшы болот. Харам мечитинде иктикафта отурсаңыз жакшы болот. Андыктан Рамазан айында дагы бир фазилет этикафка чыгалык, мечитке бөлөнүү, мечитке байлануу. Келиңиздер, этикафты дагы ниет кылалык. Анткени анда дагы чоң бир сыр, чоң бир береке Аллах Таала катып койгон. Чындап кадыр түндү издегендер этикафка чыккандар. Анткени алар бул дүйнөнүн азырлыктарынан оолак,
бир гана Аллахтын алдында етеқаррабун, Аллахтын алдында жакындап жаткан пенделер. Аллах та бизди бардыбызды күнөөлөрүбүздү кечирип, бул айда соопторду жазсын жана бул айдын, Рамазан айынын берекетинен кур калтырбасын. Ошон үчүн Рамазан айы келип жакшылыктарга жетишпесек, пайгамбарыбыз айткан хадистеги адамга окшошуп калбайлык. Ким Рамазан айы кирип келип, Рамазандан жакшы пайдаланбаса, Аллахтын бериминен кур калсын дегенде, Жибрил алейхиссалам айтканда пайгамбарыбыз амин деген. Ошон үчүн келиңиздер, Рамазан айы келип, жөн эле эшикке чыгып, кирип жүрө бербейлик. Ар бир чыкканыбызда ибадат максатта, киргенде ибадат максатта кирелик. Аллах да бизди Рамазан айында көбүрөөк мечитте болгондордон кылсын. Аллах да бизди Рамазан айында көбүрөөк муктаждардын жанында болгондордон кылсын. Аллах да бизди Рамазан айында түнкү намаздардан, ошол таравихти окуп жаткан имамдардын жанынан кылсын. Аллах Таала биздин имамдарга да береке берсин. Аллах Таала элибизге, жерибизге, башчыларыбызга бул айдын жакшы натыйжа бере турган рызкыларды, берекени жадырсын. Аллах Субханаху ва Тааля башчыларыбызга адилеттүүлүктү, элибизге имандуулукту жана имамдарыбызга сабырдуулукту берсин. Ла илаха илля анта субханака инна кунна залимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.